Үстүбүздөгү жылдын 29-30 июль күндөрү Бишкекте дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия Борбордук Азия өлкөлөрүнүн мамлекеттик органдардын жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрүнүн катышуусунда аймактык жолугушуу өткөрдү. Жолугушууда репатрианттарды реабилитациялоо жана реинтеграциялоо боюнча тажрыйба алмашуу болду. Ага Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Тажикстан, Түркменистан, Өзбекстан мамлекеттеринен келген эксперттер катышты. Алардын катарында мамлекеттик органдардан, медиа коомчулуктан, өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү бар. Жогоруда айтылган репатрианттар жана реинтеграциялоо бул согуштук чабуулга кабыл болгон жарандар. Алар кайтып келгенден кийин коомго аралашып кетүүсүнө ар кандай иштерди алып баруу керек. Эң биринчиден айтып кетиш керек, алардын көбү алдамчылык жолдор менен турмуштук шарттык оор кырдаалда калып, ошол жака кетип калган да. Азыр кайтарып келгенден кийин алар коомдо өзүнүн ордун табыш үчүн бизге жакшы психологдор керек. Ар бир адамга жеке план түзүү керек. Ошол адамдын тегерек четиндеги адамдар менен дагы чогуу иштеш керек да. Анан бул жерде эң мындай аярлуу катмары бул аялдар жана балдар болуп атат. Ошондо балдар боюнча, алардын укугу боюнча, ошондой эле аялдардын укугу боюнча өзүнчө жеке пландар иштөө менен иш алып барылат да. Анан азыр бизде бул Тажикстан мамлекети да, Казакстан мамлекети бүгүн Өзбекстанда айтып атышат, балдарды кайтарып келүү боюнчачы кандай иштерди алар жүргүзгөнүн мамлекет. Анан ал кайтарып келгенде кандай иш чаралар, көйгөйлөр көтөрүлгөн да. Анан ошол эң биз үчүн да аябай маанилүү, анан биз үчүн аябай чоң тажрыйба да. Бүгүн биз ошол мамлекеттер менен алат элек, себеби бизде дагы ошондой чоң иш алдыда турат. Ошол ишти аткарууда биз дагы ошол тажрыйба бизге аябай керек да. Түзгөн пландарыбызда булардын кетирилген кемчиликтерин дагы алдын алуу менен, же болбосо приоритеттүү кайсы маселелер болсо ошолорго басым жасоо менен биз да ишти аткарат элек да. Иш-чарада Ички иштер министрлигинин берген маалыматы боюнча Сирияга Кыргызстандын 800дөн ашуун жараны кеткен деп айтыларын жана кайтып келгендер тууралуу так сан жок экенин дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын директору Зайырбек Эргешев билдирди. Бүгүнкү күндө билесиздерби, так сан жок, канча адам кайтып келгендиги боюнча. Бирок ар бир кайтып келгендердин так саны жок. Менимче менде андай маалымат жок. Бирок алардын көпчүлүгү буга чейин кайтып келгендер. Тиги Сириядан Турция аркылуу көпчүлүгү эле баягы миграция, эмгек мигранттары болуп кетишип, жумуш орундарын издеп, жакшы бир жашоо издеп кеткендер деген маалыматтар менен туугандары аркылуу кайрадан кайтып келгендер боюнча жерлеринде Ички иштер министрлигинин ошол райондук, областтык бөлүмдөрү өзгөчө участковыйлар анан идеяндыр иштеп атат. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия реабилитациялык борборлор качан ачылаарын айтты. Мен азыр борборду ачуу боюнча биз сунуштарды бергенбиз. Мен так айта албайм, мисалы сентябрда ачылат, октябрда ачылат деп. Аракет кылабыз ушул быйылкы жылдын аягына же болсо эмки жылга карата ачабыз го деп. Реабилитация борборун ачуу идеясын көтөргөнбүз. Бул идеяны биз биринчи кезекте эл аралык донорлор уюмдарга кайрылганбыз. Себеп дегенде мен жогоруда айтып кетпедимби, бизде ошол диний кыдал изилдөө борборунда бизде долбоор болгон, атайын ошол психолог, теолог, юристтер иштеген. Себеп дегенде бул идея менимче өкмөттө мындай бир жалаң эле мамлекеттик дин иштер боюнча комиссиянын астында эмес. Бул ушул жалпы бир мындай бир министерство бириктирген бир борбор болуш керек да, бул Кыргыз Республикасындагы. Көп кырдуу жана мындай комплекс иш алып барыш керек. Аларды коомго интеграция жасаш керек. Бизде мисалы бүгүнкү күндө билесиздер, биринчи кезекте коомду тарбиялаш керек. Мына мисалы мен региондорго барып көп адамдар менен сүйлөшкөнүмдө, жеке адамдардын пикиринде ушундай бир пикир бар, аларды алып келбеш керек. Алар алып келсе кайрадан эле бизге коркунуч туудурат. Анан баягы бизде совет доорунан бери калыптанып калган нерсе бар да, баягы бир кылмыш жасап камалган адамдагы коомго реинтеграциялоо өтө оор болгон. Ал өмүр бою кылмышкер болуп, бул кылмышкер, бул баягындай бир камалган деген жумушка албайт. Мына ушул жагы дагы себеп дегенде аларды жумушка орнотуу, кесипке орнотуудагы
коомдогу ошо реабилитациялоо, реинтеграциялоонун бир чоң жолу. Бул иш-чараны дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жалпы кызыкчылыктарды издөө эл аралык уюмдун өнөктөштүгүндө уюштурду.